Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбыз Тоголок молдо жөнүндө болмокчу. Тоголок молдо ким? Ал адабиятыбызга, маданиятыбызга кандай салым кошуп кетти? Мына ушул тууралуу сөз болмокчу. Тоголок молдо өз аты Абдрахман Байымбетов. Ал ошол кездин илеби менен катты аныгандын баарын молдо деп атаган. Ал эми өзү кичинекей кара тоголок болгондуктан аны жеңелери Тоголок молдо деп тергешкен. Ошол мезгилдин салты менен бул молдо бала же Тоголок молдо деген ат буга ылайык болуп, молдо баладан көрө Тоголок молдо деген аты көбүрөөк жайылып кетет. Тоголок молдо Абдрахман Байымбетов абдан сабаттуу киши болгон, абдан ишмер киши болгон. Ал ушунчалык күн түн чалыкпай иштеп, эмне деген залкар ырларды, фольклорду, жада калса биздин жанрдагы тамсил, сатира жанрын жандандырып кеткен десек болот. Ушул адабият майданындагы тамсил жана сатира жанрына биринчи болуп бул жазма түрүндө Тоголок молдо салым кошуп кетти. Ошол мезгилде анын бардык жанрдагы ырлары болгон. Күйдүмчок, сүйүү, жашоо, турмуш, элдик негизде жазылган ырлары да көп болгон өзүнүн. Анан ошондой эле ал фольклордук чыгармаларды абдан көп жыйнаган. Кээде олтуруп Тоголок молдонун кайсынысы элдик экендигин, кайсынысы автордун өзүнүкү экендигин ажырата албай да калышкан. Себеби ал ушунчалык элден жыйнаган ырларды дагы өзү нукка салып, өзүнүн нугу менен, өзүнүн стили менен байытып, көркөмдөп жазган десек болот. Тоголок молдо башында сөз кылып кеттик, азыр сатира жанрын тамсилди кандай жандандырган. Орус классигинде Крылов кандай тамсилчи болсо, кыргыз адабиятынын, кыргыз классик адабиятында биринчи болуп Тоголок молдо мына ошондой тамсилчи, сатирик десек болот. Ал адамдардын кыял жоругун аллегориялык формада, мындайча айтканда каймана түрдө жаныбарлардын тили менен берүүгө, адамдардын култ мүнөзүн, кыялын, жаман жоругун ушул жаныбарлардын ар кандай мүнөзүнө окшоштуруп бере билгендиги анын устаттыгы, же болбосо сатирадагы курч жаза билгендиги деп айтып кетсек болот. Бир мисал, бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы дегенди мисал келтирсек. Дайыма түлкүнү адабиятта же мультиктерде биз аябай куу, амал көй, дайыма бир нерсеге жетишет, дайыма жаныбарларды оңой эле акылы менен алдап коет деп куу түлкү деген ат менен ошол ишеним менен калганбыз. Ал эми Тоголок молдо куу түлкүнү дагы керек болсо акылы жетпей, айран калып, алданып калган учурун сүрөттөгөн. Аны биз мисал келтирсек, бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы деген чыгармасын айтып кетсек болот. Балдар, айылда билесиңер, чөптүн арасында бөдөнө абдан көп жүрөт, бытбылдыктап, сайрап. Мына ошол бөдөнөнү бир күнү чөптүн арасынан түлкү тиштеп алат экен. Анан бөдөнө амалданат экен. Айланайын түлкүжан, мени жесең да адалдап же, адалдын анты алт эле, жок дегенде 6-га чейин санап же дейт экен. Десе түлкү алданат экен. Кадимкидей бир тиштеп турат да бөдөнөнү. Мисалы, бөдөнөнү мо десек, мынтип тиштеп турат экен да. Ал тиштери өтүп калчылдап коркуп атат, тиштери качан өтүп кетет деп. Анан ошондо тиги бөдөнө эми түлкүнү алдап атат. 6-га чейин санап же деп. Түлкү 1 дейт, 2 дейт, 3 дейт, 4 дейт,
5 дейт, оозу ачылбайт да, тиштеген оозу. Анан дагы калчылдап айтат экен: айланайын түлкүжан, ажалдын анты 6 адашпай түлкүм 6 деп. Дегенде түлкү 6 дегенде жаак ачылып, бөдөнө бир эти учуп кетет экен. Ошондо алтың менен аңга түш, айтпай койбой не болдум? Ширин этин эзип жеп, мен байкуш эзип жебей не болдум деп кала берет экен. Ошондо ал жыйынтыктайт. Бөдөнө кетти кутулуп, түлкү калды жутунуп деп. Көрдүңөрбү? Ушундай бир кызык сатираларды жазган. Бул сатираларды азыркы мектеп, балдар бакчасында, же болбосо баштоочу класстарда роль аткарып, же ушундай кылып айтса, адамдын жанын сергиткен, бир жакшы сезимдерди калтырган чыгармалар болгон. Тоголок молдо балдар өтө жакырчылыкта, өтө кыйынчылыкта жашаган. Ал керек болсо сүйгөнүнө да жеткен эмес экен. Өмүрүнүн далайы өтүп кеткенде Үрпүкан деген келинге ашык болот өзү. Ал келинге ашык болуп, ашыктык ырларын жаратып, ушундай зарыгып жүргөн күндөрдүн биринде Үрпүканга барайын десем малым жок, мал табарга алым жок дегендей Үрпүкандын алдына колун сурап бара албай жаткан күндөрдүн биринде бир бай келип туруп 100 ирикти калынга берип Үрпүканды алып кетип калат экен. Мына ошондо ал Үрпүканга күйүп, ушунчалык катуу кайгырганын өзүнүн поэмасында чагылдырат. Тоголок молдонун жыйнаган чыгармаларын, эл ичинен жыйнаган фольклордук негиздеги ырларын абдан көптүгүнөн улам аны 1935 жылдары ушул эле Улуттук илимдер академиясына кызматка чакырат. Ал Улуттук илимдер академиясына келип 200 басма табак чыгармаларын даярдайт. 200 басма табак деген бул абдан чоң көлөм. Ар бир басма табакта 16дан бет бар. Мына ошондо биздин Тоголок молдо атабыз биздин маданиятыбызды, адабиятыбызды абдан жогорку деңгээлге көтөрүп кетти десек болот. Өмүрүнүн акыркы мезгилдерде гана болгону 7 жыл ушул мурунку Бишкекте, азыр анда Бишкек деп атачы, азыркы Бишкекте 7 жыл гана ал жакшы турмушту көрдү. Өмүрүнүн акыркы мезгилинде гана 7 жыл ал баш көтөрүп жакшы жашады. Калган мезгилдерде анын башынан кыйынчылык көп өткөн. Кыйынчылыктын айынан, жокчулуктун айынан Тоголок молдо Тогуз-Торого чейин тууган издеп барып жашап, кайра ал жактан дагы кыйналып, кайра Ак-Талаага көчүп келип, ушундай азаптуу күндөрдө жашаса дагы кыргыз үчүн, адабият үчүн абдан чоң эмгек өтөдү десек болот. Тоголок молдо ал фольклор жыйноочу, акын гана эмес, ал манасчы да болгон. Тоголок молдо 31 манасчынын таржымалын же алардын айткан маназын кагазга түшүргөн акын. Ошондой эле ал өзүнүн аталаш тууганы Музоокеден манасты үйрөнгөн. Ал эми Музооке болсо убагында Нарын мектеби Тыныбек манасчынын колунан үйрөнгөн залкар манасчы болгон. Ал Музоокеден тынымсыз жанында жүрүп, манасын үйрөнүп, ал өзүнүн вариантындагы жараткан. Ошондуктан Тоголок молдону биз ар тараптуу өнүккөн, мындайча айтканда түрктөр айтып кеткен 8 кырлуу, бир сырдуу таланттын ээси болгон деп айтсак болот. Тоголок молдонун дагы ачыла турган, изилдей турган илимде абдан чоң сырлары жатат. Мунун баары келечекте аткарылат деп ойлойм. Ал эми Тоголок молдонун баардык тизмектеген, жазып калтырган нускаларын атайын классификацияга ажыратып, жанрга ажыратып, бөлүп кароого азыр мезгил жетти деп ойлойм.
ошондой эле илимде бул сөзсүз аныкталуучу маселе. Болот калем колго алып, бул жоюн сөздүн орунун, ашылыктын зарпынан аалам кылды жоргоң. Чыдай албай ойлонуп, чыгардым сөздүн сонунун, асыл таштын көзү бар, алтындан шакек колуңда, жакында көрдүм бир сулуу көтөрмөнүн жолунда. Тилем байдан тик чыккан көк колоттун оюнда, сүрөткө тарткан эмедей, сымбатың артык борумду, көптөн бери мен өзүм көрбөдүм мындай сонунду, бою чарчы, кара көз, болжосом сага жан жетпес. Борумун көрсө солугуп, боз балдар өтсө кыя өтпөс, балбылдаган кара көз, байкасам сага жан жетпес. Балдан таттуу ширин сөз, бозулан көрсө кыя өтпөс, мен сүйлөбөйм жалган кеп, сүйгөнүм өзүң арман көп, сүрөтүңдү тарттырып алсам деп жүргөн андан көп, айтсам арман арылбайт, аселде сендей табылбайт. Ашык болуп күйбөсөң, адамды адам сагынбайт. 18 менен 20 от арбадай зырылдайт, басылбастан күүлөнүп барган сайын калыңдайт. Олуттуу жашка толгонсоң, оюндан осол болгонсоң, айланта санап ич күйүп, адамда сендей табылбай. Жылып өттү кидирбей, жабырлык салдың жаныма, мурунтан үкөй билинбей, арманда кылдың өзүмдү. Айлабыз жакын жүрө албай, алтындай жүзүң жалтылдап, атилес шайы түрүндөй, жоолуктан чыккан саамайың, тоту куштун жүнүндөй, азыркы турган борумуң, алманын кызыл гүлүндөй, оттой табың жана элек. Ойноп ойнуң кан элек, оюндан ойноор табыңда, 30га жашың бар элек. Чачың тал-тал жибектей, жасатың тарткан сүрөттөй, асылдыгың мааниси, акындын кызы чүрөктөй. Башың алтын түмөндөй, адамдан башка күлгөнүң, тукаба 5 мант кийгениң, түрлөнүп басып жүргөнүң, секетпай сага зарланып, сен үчүн анык күйгөнүм, үрпүкан сага кеп айтам, убада сөздү бек айтам деп ыр жазган экен. Тоголок молдо ушул Үрпүкан деген өзүнүн чыгармасында чыныгы өзүнүн автобиографиялык жолун жазган десек болот. Бул өзү дагы карт бойдок болуп, жокчулуктун айынан үйлөнбөй жүргөндө Үрпүканга ашык болду. Бирок Үрпүканды жогоруда айткандай бир бай келип 100 ирикти калың берип алып кетип калганда, Тоголок молдо күйгөнүнөн ушул ырды жараткан экен. Бул мындайча айтканда Секетбай ырларына дагы, элдик ырлардагы, ашыктык ырларына дагы жакын мүнөздө жаралган поэма деп айтсак болот. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү сабактан Тоголок молдо жана анын чыгармалары, манасчылык өнөрү, тамсил жана сатириктик өнөрү жөнүндө мисалдар менен күбө болдуңуздар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабактан кезигишкенче саламатта калыңыздар.